Бул жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Оштогу номер 25 мекемеси. Мында азыр 467 адам бар. Абакта жаткандарга каралган шарттар жана башка абалдары менен бүгүн Кыргызстандын акыйкатчысы алгачкы жолу таанышып чыкты. Норма сакталганбы мында пространство? Мисалы башка жакка которсо болбойбу, силерде орун деле бар экен го. Орун Жабык жайдагылар акыйкатчыга нааразычылыктарын айтканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындагылар түрмөнүн шарттарын канааттандырарлык дешти. Бирок басымдуусу темир тор артына соттун мыйзамсыз чечими менен келип калганын айтып даттанышат. Saat 3'e çeyin sırası gelip sırası kamaştı. Ertemenki saat 10'da varmadı, 10'da. Geç yerim varmadı, keçinde beni sırası tümü memeli yeski gidip kayra bir günde kayra karatır ertesi bulacak biz yaşlı bir baldarım var uyda açık oturuşar. Meme şart mikra geldik mal vakit verdiler töle vereyim aldı yüzden karısını 64 bin son belgesi koydu. Temir algan stroy materyallar dedi. Hiç meme vakit değişken yok da. Baldarım kalıyorsuz kaldım ben. Al тура. Элчиди түшүнүп атат. Эми бул жерде иштер ар кандай да, мисалы тергөөчүлөргө нааразы болгон тараптар бар. Аны биз ошо тергөөчүлөр менен иштейбиз. Экинчиси болсо бул эми сотторго нааразычылыктар болуп атат. Мисалы ошо сотторго байланыштуу ар бир нерселерди, ошо ар бир ишти өзүнчө карап көрүүгө аракет кылабыз да. Ош шаардык судьялардын алмашканында чоң көйгөйдү жаратып жатканы айтылды. Сот жарыяны создук олтуруп, 1 жылга жакын убакыттан бери кармалып тургандар бар. Эми жаңы шайланган судьялар булардын иши менен баштан аяк таанышып чыгышы керек. Ошондуктан соттун өкүмүн күтүп олтургандар тынсызданып жатышат. 2 жылдан бeri oturan. Hazır kayra жаңы сот келип, процессин кайра баштады. Мен дагы 8 ай отурам деп ойлойм. Кандай болот ошо жагы 8 ай жөнүндө. Тиги сот тиги аягына чыгарбай кетип калган, кайра жаңы баштап атат да келип алып тиги сот. Жаңы башта патентөөчүлөр мен 8 ай келбейт. Мен 15 жол процесске эмеге чыктым, отложка болуп. 3 балам бар, 2 балдарым бар. Men kılgan nerseni moyunuma alıp atam, хорошо. Benim bir kamık tutsam kim төлөп берет? Ben төлөp берем de atam. Ben içim расписка менен, мен урдап алган жокмун. Расписка менен, поджалук менен, договор менен алгам. Эми бул өтө оор маселелердин бири, мына ошол кылмыш процессуалдык кодексте дагы каралган эң оор иштерди 2 айдын ичинде бүтүрсүн деген да. Бирок практикада эч убакта андай болбой атат да. Мына өкүм чыгайын деп атканда соттор алмашып кетип, жаңы судья келип, кайрадан ишти баштап, анан кайра мына 7-8 айлап жаткан.